Урматтуу угармандар, учурдан пайдаланып, дал ушул укма китепке жакты белгисин басып, биздин баракчага катталып кетиңиздер. Сиздерди терең урматтоо менен Илгиз Шамырзаев. Нуржамал Жийдебаева, Сыган кыз. Түн. Жарым дүйнөгө келген наристенин авазы жаңырды. Жапырайган жапай тамдын койнун жарып чыккан бул үн Керимди 16 жыл күттүргөн эле. Көкүрөгүн ысык толкун каптап кеткенин сезди. Бул кубанычпы же жүрөксүүбү аңдай албай турган учурда эски тамдын каалгасы шарт ачылып, андан булбул шамдын шооласы төгүлө берди. Кыз дөрөдө. Кемпирдин каргылданган үнү аптыга ушуларды шыбырай салды да, кайрадан шашып ушуп үйгө кирип кетти. Кайрадан жымжырттык. Убакыт токтоп калгандай сезилди Керимге. Шаштысы кете, баланын киндигин кесип, оропчулгап бүткөндөй деле убакыт болдуго. Болбойбу эми? Анча эмне маал катып деп күбүрөнүп алды. Ай болдучу, тез алып чыксын. Шофер тез үйгө кирип кетти да, тез эле кайра тартты. Керим аке, баланы жок дегенде ууз сүтүнө тойгузуп алсын дейт кемпир, деди күнөөлүүдөй үлдүрөп. Керим бирөө башка чапкандай селдие түштү. Чын эле, Сыган кызды унутуп койгон экен. 16 жыл күттүргөн баланы өз аялы эмес Сыган кыз төрөп бергенин унутуп коюптур. Адамгерчилик эмес бул. Эмне болуп баратам, деди айласы кете. Аңгыча эшик карсылдай ачылып, жаңы төрөлгөн наристени оропчулгап көтөрүп келген картаң аял машинеге жакын келди да Керимге карады. Мына кызың. Керим эки колун жая баланы ала салды. Наристе уктап жаткан экен. Назик эриндерин чопулдатып койду да, кайрадан уктап кетти. Алаканга араңгана баткан ушул наристенин жылуулугу бүт денесин каптап бара жаткандай. Ушул жылуулукту бирөө жулуп кетүүчүдөй энтиге түшкөн Керим машинеге олтурду да кескин буйрук берди. Бол, тез айда. Тез эле заңгырата кооз салынган Керимдин үйүнө жете келишти. Тунжураган жымжырттыктан корккону же күтүүдөн чыдам кетип жатты айтор, Мукаддас бир эшикке карап, бир терезеге тигиле тынчы кетип турган эле. Аңгыча машиненин дүрүлдөгөн үнү кулуп, так дарбазанын түбүнө келип токтогону билинди. Жүрөгү аптыга согуп, далиске чуркап чыккан Мукаддас босогодо наристени бооруна кыса кучактап, өзүн жеңиштүү карап турган күйөөсүн көрдү. Мукаддас, а келдиңизби? Деди шалдырай. Мына биздин кыз. Мукаддас жалтыраган күйөөсүн телмире карап турду да, терс бурула берип, эрдин кесе тиштеди. Жок, эч качан анын кызы болбойт. Сүйүктүү күйөөсүнө өзү тартуулай албаган баланы өзүмдүкү деп кабыл ала албайт. Денеси титрей түштү. Мукат, азыр Керим аке. Аял көзүнүн жашына арчый салып, бери бурулду. Не дейсиз? Сен баарын билгенсиң, туурабы? Сен өз баламдай кабыл алам. Эч качан өгөй сүнтпөйм. Сиз гана жанымда болсоңуз болду дегенсиң. Мен өз сөзүмө турдум. Сөз менен эмес, көз менен да басынткан жокмун. Эми Мукаддас бирөө камчы менен чапкандай селттей түштү. Бул бала экөөбүзгө бакыт алып келет. Кел, колуң алсаң. Керим колундагы баланы аялга сунду. Мукаддас олдуксон колуна алды. Ушул учурда наристе чырылдап, ыйлап жиберди. Деги токтой ыйлады. Кайра күйөөсүнө кармата салган Мукаддас шашкалактай ашканага чуркады. Мен азыр. Курсак ачкан окшойт го. Акырын, кызым, ыйлаба. Мен сенин жаныңдам. Керим наристени көкүрөгүнө кыса күңгүрөнө берди. Менин балам. Менин каным, өзүмдүкү. Канча жыл күттүм эле. Үмүтүмдү да үзүп койбодум беле. Кыз атасынын мээриминен сооруна түшкөнсүдө. Алдей. Ыйлаба кызым. Керим эмдигиче кызына ат кое электигин ойлоду. Райхан, деди ичинен. Колуна упчу кармап келе жаткан Мукаддас күйөөсү кичинекейге эңиле шыбырап жатканын көрүп, жүрөгү зырптей түштү. Кызганыч жүрөгүн таарып өттү. Көз алдына чимириле бийлеген Сыган кыз ага кумарлуу тиктеген күйөөсү тартылып,
Билинбей колунан жылмышып кеткен упчунун бөтөлкөсү жерге түшүп сынып калды. Кеттиби? Кетти. Сыган келиндин бажырайган көзүнөн 2 тамчы жаш кулап жаздыкка тамды. Алыстап бара жаткан машиненин үнүн, наристенин ыйын көкүрөгүнөн алып салганга эч качан эстебегенге аракет кылып жатты. Ордунан туруп, эрдин тиштене калып, эшикке бет алды. Ай, сен кайда? Үн жок. Тек гана кабагын чытый күрсүнүп алып, башын ийкей кемпирге рахмат дегенсип коюп кете берди. Сыган улутунда өзгөчө мыйзам бар. Эч качан башка улутка кыз беришпейт. Ошону билип туруп эле ушул отко өзүн салып берген. Эми жаңы төрөлгөн наристенин жүзүн да көрбөй, ооз сүткө эмиспей, караңгы түндө жалгыз бара жатат. Канча убакыт өтсө да Мукаддас наристе кызга эч көнө албады. Үнүн уккан сайын чыйрыгып, эч боор бере албай койду. Мына, азырда бала ыйлап жатканына көңүл бурбай телмирип олтурат. Баланын курсагы ачты окшойт го. Үй кызматында жүрчү Зейнеп апа чыдабай кетип, Мукаддаска акырын үн салды. Инисинин үйүн пааналап келген Зейнеп апа бул жашоодо таптакыр жалгыз болуучу. Аялдын мээримдүү жүрөгү бала ыйлаган сайын тынчы кете зырпылдайт. Зейнептин сыпаа күңкүлдөгөнү кулагынын сыртынан кеттиби, Мукаддас тетире караган боюнча үн каткан жок. Бул эмнең, балам? Наристеде эмне күнөө? Болгондо да өз күйөөңдүн канынан жаралган. Келгени колуңа алып, мээрим төккөнүңдү көрбөдүм. Анчалык мерез болбосоң, кулагым уккусу, көзүм көргүсү келбей жатсачы. Ок, антип айтчу эмес. Мукаддастын милтиреген жүзүнөн ичиркенип кеткен Зейнеп шашкалактап ишин таштай салып балага жүгүрдү. Ыйлай берип боргулданып калган экен. Колуна алаары менен жоошуй түшкөн наристенин жоодураган күнөөсүз көздөрүнө тигилип туруп, ичи ысып кетти. Сенде эмне күнөө, балапаным? Мен эми сени эч кимге кор кылбайм. Баланы бооруна бекем кыскан Зейнеп ушул убакыттан баштап энелик мээримге зар болгон наристеге өзүнүн болгон жылуулугун, сүйүүсүн арнап жашап калды. Арадан 6 жыл өттү. Ар дайым атасынын келээрин күтүп, уктабай жатып, дабыш чыгары менен эшикке чуркап чыгуу Райханга адат болуп калган. Узун түнкү көйнөгүнүн этегине чалынып, машиненин үнү угулаары менен жылаңайлак тармал чачтарын сербеңдетип чуркап чыкты. Ата, атаке! Керим Райхандын үнү угулаары менен колундагысын таштап жиберип, кызын жерден шап илип алды да, бооруна кысып өпкүлөп жиберди. Ой, көпөлөгүм, татынакайым менин. Мени күтүп отурдуңбу? Кыз көздөрү жайнап, атасына эркелей кетти. Кана үйгө кирели. Мен сага эмне алып келдим, билесиңби? Мына, могу сеники. Кыз куурчакты көрүп кубанып кетти. Үйдө ким бар? Мен, анан Зейнеп апам. Апаң кайда? Ал менин апам эмес. Так кесе жооп берген Райхан каштарын чимире атасына тике карады. Токточу кызым. Сен эмне деп жатасың? Сага ким айтты антип? Айласы куруп чөгөлөй калды Керим. Наристенин капкара каректери эмнени жашырасың? Мен баарын билем дегендей мөлтүрөйт. Тобо, так эле Рамиланын көзү го? Ооба, ошонун көзү. Ал дагы дал ушинтип тагдырынын ташын санап койгондой, келечегин окуп салгандай карачу эмес беле. Райхандын оттуу көздөрүн тике карай албай терс бурулду. Бара кой кызым. Зейнеп апаң чакырып жаткансыйт го, деди энтиге. Куурчагын сүйрөгөн Райхан өз бөлмөсүнө чуркап кетти. Керимдин көз алдында ошол кеч тартылды. Ошол кечте райондун жыйынынан кийинки олтуруш болбогондо, мансабына чиренген аким сүрөйлөр кутуруп, кечебизди көркүнө чыгарып, көчүп келген лөлү сыгандардын кыздарын бийлетип, бир кумардан чыгалы дебегенде, заңгыраган үйдө бакылдашкан ондой эркектер. Аңгыча эле этек жеңи делбирей, сыган улутундагы кыздар кирип келди. 2 аял, үчүнчүсү жаш кыз экен. Ой, бул эмнеңер? Деген чекти болбой, сол жагында олтурган Раис чыканактан ала секейин токтотту. Атайын чакырышыптыр. Тим кой. Арзыбаган эле акчага бийлеп кетишет, деди күңкүлдөй. Өзүнөн өзү жийиркенип калган Керим аздан соң тура жөнөмөкчү болду эле,
чимириле бийлеген жаш кыз жолун torой калды. Капкара кирпиктеринин алдында жылт эткен учкун Керимди аргасыз токтотту. Мындай кумарлуу көздү көрдү эле жок беле, ким билет. Дел боло кайра ордуна отуруп калган Керимди тамашалап отургандар каткырып калышты. Эй, Кермаке, эсиң ооду эйм? Булар ушундай калк. Айрыкча аялдары. Туш-тушунан жаалаган сөздөр, күлкүлөр деле кулагына кирген жок. Бир сезгени анын кумарлуу көздөрү эле. Мына ушинтип таанышкан алар. Ошентип баш отун жоготуп сүйүп калды. Өзүнүн кызмат даражасы, эчен жылдан бери ысыгына күйүп, суугуна тоңгон аялы, тиги жактагы мыйзамы, катуу сыган калкы, баары Рамиланын жанында маанисин жоготот. Сыган кыздын ысык кучагында Керим баардыгын унутуп калат. Сыган кыз жалооруй карады. Кандайдыр маанилүү сөзү бардай, Керимдин карылуу колун алып келип, ичине кое салды да мөлтүрөй тигилди. Бор сойгон курсагынан Керимдин алаканын кандайдыр бир жылуу нур уруп кеткенсиди. Бул эмнеси? Чын эле башына келген ойдон бир чети коркуп, бир чети өрөпкүп кетти. Бала? Балалуу болобузбу? Кыз унчукпай тек гана башын ийкеди. Чынбы? Чын. Керимдин ойлору таруудай чачырап кетти. Кантип? Мен эбак үмүт үзүп койбодум беле? О, Кудай, чынбы? Мындан башка аялдар менен деле мамилем болбоду беле? Тукумсуз экениме алда качан ишенип албадым беле? Анан кантип? Алардын бирин да сүйгөн эмесмин. Алар дагы сени сүйгөн эмес, деди сыган кыз оюн окуп тургансып. Керим тагдырдын бул белегин албай койгонго акысы жок эле. Кайыптан бүткөнсүгөн бул наристе чын эле атасы үчүн жарым өмүрүнө тете болуучу. Бирок Рамила экөөнүн ортолорунда көп тоскоолдуктар бар эле. Ага көз жумуп кое алышпасына көздөрү жетти. Ошентип эч бир жанга билгизбей жүрүп, баягы картан кемпирдин эски тамында төрөтүп, жаңы төрөлгөн наристени алып баса берген. Жанына басып келген аялынын шарпасынан улам башын көтөрө салды. Тамак ичесизби? Адатынча ыйбалуу үн салды Мукаддас. Азыр. Жанагы Райхандын сөзү дагы деле көңүлүндө. Айтсамбы, айтпасамбы деп турду да, жөн эле аялын кошо кыйнай бербейин деп унчукпай калды. Суз жооп берген күйөөсүн карап турган Мукаддас терс бурулду. Ар дайым мээримдүү мамиле жасаса да, күйөөсүнүн көңүлүнүн түпкүрүндө башканын турганын сезип турар эле. Ачууга, ызага толгон аялдын көкүрөгү өрттөнүп, ал өрт жек көрүүгө айланып баратканын Керим кайдан байкасын? Унчукпай тамагын жеп бүткөн соң, Керим аялына баш көтөрдү. Мукаддас, Райханга мээримдүүрөөк болчу. Аял үн каткан жок. Жакында биз бул жактан кетет окшойбуз. Иш которосуң дегендей кылышты. Камчомуңду көрө бер. Күзгө таяп көчөт окшойбуз. Баса. Райханды караганга Зейнеп эжени кошо ала кетебиз. Ушуларды айтты да, акырын рахматын айтып, уктоочу бөлмөгө бет алды. Чоң көчөнүн ортосунда ойноп жүргөн үчөө куурчагын көтөрүп ойногону чыккан Райханды көрө салышты. Эй, тигине, Мукаддас апанын кызы, деди бири. Экинчиси бырышып туруп, акылдуусуна кетти. Ал анын кызы эмес, ал көчөдөгү Сыгандын кызы. Апам айтты. Сыгандын? Ооба. Анда апасы болушпайт тура. Жүрү, куурчагын тартып алабыз. Жүрү. Биринен бири өткөн тентектер Райханга жакын келишти да, колундагы куурчакты жулкулдата талашып киришти. Бер бизге, бер. Бербейм. Апама айтам. Кайсы апаңа? Сенин апаң жок. Сен Сыгандын кызысың. Эмне? Ошондой, сен Сыгандын кызысың. Райхандын оттой кареги жалт эте экөөнү карап калды. Эмне деп жатышат булар? Кареги жашка толду. Нары жакта чыбыгын көтөрө келе жаткан Зейнеп апаны көрө коюп, тигилер качып жөнөштү. Эмне кылышты алар? Куураган гана жубарымбектер десе. Жетпей калып күйүккөн апа Райханды жетелеп бери басты. Зейнеп апа, Сыган деген эмне? Ок, ким айтып жүрөт? Аны атаңан сурачы, кызым. Карап аластаган Зейнептин оозуна келгени ушул болду. Бирок Райхан бул жөнүндө кайрылып эч кимден сураган жок. Эмне үчүн Сыгандын кызы дейт? Эмнеге мени менен эч ким ойногусу келбейт? Мен эмне? Элден башкачамынбы?
Райхандын көкүрөгүнө ушул суроо уялаганына көп болду. Чоңойгон сайын ушул жатыркоонун артында чоң нерсе жатканын кыз сезээр эле. Элдерин көчөдөн өткөн өзүнө не таң калгандай, не чоо чуркагандай көз карашынан корунуп жүдөп кетчү. Табиятынан сезимтал көкүрөгү адамдардын мындай мамилесинен жаны кейип, ошондон улам элдин да жаркырап, көп убакытка эч ким билбеген, эч ким көрбөгөн жайга жалгыз ойноп кетет. Эрбеген секетим кайда жоголуп жүрөт? Деги эле баладан башкача да анан. Элдин кыздары куурчак ойноп үйдө эле отурат экен. А бул болсо куду эркек баладай талаа түздө жүргөн. Ошентип күбүрөнүп келе жаткан Зейнеп апанын кулагы кимдир бирөөнүн шыңк эткен күлкүсүн эшите калды. Райхан? Райхан, сени издеп жүрүп бутум тешилди. Келчи мага. Кайрадан шыңкылдаган күлкү. Эй, Райхан дейм. Кук-кук. Коюу чөптүн арасынан булак этип ыргып чыккан кыз Зейнеп апасынын этегине ороло калды. Мына мен. Капкара тармал чачтары ийине төгүлүп, оттой каректери күйгөн Райхан чын эле Зейнептин көзүнө периштедей көрүнө түштү. Карган апаңды кыйнап, а мында эмне жалгыз жүрөсүң? Балдар менен ойносоң боло. Ойнобойм. Эмнеге? Кыз эйнин куушуруп, шуу үшкүрүп жиберди. Картаң аялдын жүрөгү зырп этти. Билип жүрөт бечарам. Билгенде эмне кылам? Бул жерден орун которуп кетпесек, көрүнгөндүн сөзүн угуп чүнчүп кетет го, деди ичинен. Ошондон аз убакыт өтпөй Керимдин үй бүлөсү көчүп кетет экен деген кабар чакан шаарга дуу тарады. Райхан машинеге жүктөлгөн, жүктөрдү көрүп таңыркай карады. Ата, биз кайда барабыз? Борборго барабыз, кызым. Сен тентектенбей, Зейнеп апаң менен апаңа жардам бер, Аңгыча дарбазадан кирип келген коңшусунун үнү кулду. Көч байсалдуу болсун, Керим. А бизди чанып кай жакка? Ушундай болуп калды, акеси. Түштүктөй жер барбы? Ошентсе да жогору жактан келген буйрукка баш ийет экенсиң да. Ошондой де. Сүйлөп жаткан адам атасынын сөөмөйүн кармап турган Райханга көзү түштү. Керим жигиттик кылды. Эмнеси болсо да өз каны го. Сыган кыз ошол боюнча дайынсыз кетти деп жатты оюнда. Ошентип бул жактан көчүп кетишти. Бирок Борборго келгенден бери Мукаддастын оорусу күчөп кетти. Керим аялынын куп-куу жүзүнөн көзүн албай, алсыз колун кармалап олтурду. Сыркоо адамдын жанында олтуруу кандай оор. Тумчук турган ысык аба демин кысып, Мукаддас энтиге дем алат да, тынчсыз көздөрү Керимге кадалып, өтө маанилүү сөзү бардай жалдырайт. Эмне болду, Мукаддас? Кечириңиз мени. Эмнеге? Кайсы күнөөңө? Мен сизге жакшы аял боло албадым. Жок дегенде аялдын эң ыйык милдети болгон балада төрөп бере албадым. Сиз кандай жакшы адамсыз. Мен сизге татыктуу боло албадым. Эчкирип жиберген аялын кучактай калган Керим өзү кошо ыйлап жибере жаздады. Мукаддас, антип айтпачы. Мен сени эч күнөөлөбөйм, жаным. Сен жакшы аял болбосоң, эч кale кетип калбайт белем. Мени кечириңиз. Мен Райханга да жакшы эне боло албадым. Мен өлөм. Акыры өлөм, Керим аке. Бирок сизди эч кимге бергим келбейт. Аялдын көздөрүнөн аккан жаш Керимдин алаканынан таам жатты. Мен күнөөлүүмүн. Ансыз да оорулуу жүрөгүнө үтүр канжар сала бердим. Мен кылдым, деп жатты ичинен. Өңдөн кеткен аялын карап олтура албай, эшикке чыга качты. Жанына шырп алдырбай келген Райхан да атасынын жанында олтурду. Эмне уктабайсың, кызым? Ата, неге ыйлап жатасың? Көзүнөн жаш агып жатканын байкабай калган экен. Жеңи менен аарчый берип жылмайып койду. Мына, ыйлабай эле турам. Райхан азга тынчып калды да, апам ал жакында бизди таштап кетет, деди капысынан. Керим ордунан ыргып турду да, кызды жалдырай карап калды. Сен эмне деп жатасың? Кыз адатынча көзүн ирмебей, куду чоң кишидей тигилди. Ой тобо, эмне деген кыз? Оюнду окуп, тагдырыңды чечип тургандай карайт. Керим кыздын келечегинен да, тагдырынан да коркуп кетти. Айтчы, кызым, сен кайдан билесиң? Билсең да айтпай жүр.
Эч качан эч нерсе деп айтпа, бул тууралуу. Зейнеп апама дагы? Ооба, ага дагы айтпа. Макул. Сыртта жамгыр жаап, бороон күчөп баштады. Ошол түн Керимдин эсинде өмүр бою калды. Түнү менен алып урушуп чыккан Мукаддасты дарыгерлер да алып кала албады. Жалдыраган көздөрүн күйөөсүнөн албай жатып, Мукаддас үзүлүп кетти. Бир өмүр өттү. Керимге ушул өмүр менен кошо убакыт токтоп калгандай сезилди. Негедир өзүнө билинбегени менен Мукаддас анын жашоосунда чоң роль ойногон экен. Мансабы менен алаксынган Керим аялына жөн эле үйдө турган бир буюм катары мамиле жасап калганын эми сезди. Аялы түбөлүк жай алса да Керимди алдан эмеден коргогондой, аягандай, кабагын чытып калган экен. Керим ичинен күбөрөнүп алды. Кечир мени. Кечир мени, Мукаддасым. Көздөрүнөн тоголонгон жаштарын аарчый ордунан турду. Мындан ары жашоо уланышы керек. Уу чуңкур эмес. Эми Райхан жөнүндө ойлонушум керек. Ушул кичинекей кыз өзүн өмүргө жетелеп жатканын, жашоосунун уландысы кызында экенин ойлоду. Мукаддасты жерге коюп келгенден кийин 2-3 күн өткөн эле. Атасынын кабинетине кирген Райхан анын ойго батып отурганын байкадыбы, маңдайына келип туруп калды. Эмне, Райхан? Уйкум келбей жатат. Сенин жаныңда олтурайынчы. Жароокер кызга атасы жылмай карады. Мукаддас каза болгондон бери биринчи жолу чын дилинен жылмайыш эле. Кызын каргадай кылып тизесине кондуруп койду да олуттуу сөз баштады. Райхан, билесиңби эмне болгонун? Эми биз экөөбүз жалгыз калдык, кызым. Сен чоңоюп калбадыңбы мындан ары? Капкара каректери балбылдаган кыз өзүнө сырдуу тигилди да шашыла шыбырап жиберди. Зейнеп апам. Ата, жакында Зейнеп апам да бизди таштап кетет. Биз такыр жалгыз калабыз, ата. Кетпедечи. Зейнеп апаңбы? Ал эч кайда кетпейт. Бүдөмүк коркунуч жүрөгүн кысып жиберди. Жараткан, эмне кылам? Ушул кенээдей неменин жан дүйнөсүндө, акылында, сезиминде сыгандын каны бар экенин кантип танам? Ал нерседен кантип куткарам? Айткандай эле 2-3 айдан кийин кайдан жайдан Зейнеп апанын туугандары табылып калды. Көрсө, кимдир бирөөдөн Зейнепти тентип жиберди деген сөз угуп, уялып, туугандары издеп келгендегиси тура. Элбиреп тосуп алган Зейнеп жээнинен төмөнкүлөрдү укту. Апам сиз үчүн элдин бетин карай албай калды. Тентитип жибердиңер деп айтып жатышыптыр. Жүрүңүз мени менен. Амурун мен жалгыз калганда, апаң ал жөнүндө ойлобогон бекен? Эми элдин сөзүнөн коркуп калыптырбы? Бар, ушинтип айтты да, мен кете албайм, деди түз үйүргөн Зейнеп апа. Бирок муну менен эле токтоп калышкан жок. Экинчи жолу өзүнүн бир тууган сиңдиси келди. Эбирей жебирей берип акыры Зейнеп апаны көндүрдү көрүнөт. Ордунан ойлуу туруп баратып, макул деди. Зейнеп апанын кетээрин уккан Керим бүргөдөй секирди. Кантип, кайда барасыз? Мен. Райхан кантет, жок дегенде Мукаддастын топурагы кургаганча жанында болуп. Жок, мен сизди эч кайда жибербейм. Зейнеп башын жерге салып турган калыбында шуу үшкүрүп алды. Жоолугун оңдой берип, акырын сүйлөдү. Мага эле оңой дейсиңби, балам? Бирок алардын айтканы да бир чети туура экен. Жазатайып көз жумуп кетсем, мени кайда көмөт элем? Өлөөрүм калбаса, өнөрүм калган жок. Киндик каным тамган жерге барып өлөйүн. Анын үстүнө бул калаа деген нерсеңе такыр көнө албай койдум. Карып да калдым. Силерге менден деле жардам болбойт го. Андан көрө Зейнеп эже. Жок, эч нерсе деп сурабай эле кой. Ичээр суум түгөнөйүн деп калса керек. Мени кое бер, балам. Зардалыма барайын. Сагындым жеримди. Керим башка сөзгө өтө албай шалдырап олтуруп калды. Мындай адамды эмне кыласың? Анан өткөндөгү Райхандын сөзүн эстеп, тообо деп таң калып алды. Райхан деле чоңоюп калды. Өзү да баладан башкача сезимтал, кургурум. Сураарым, ага жакшы көз сал. Анан туура көрсөң, Мукаддастын ашы жытын өткөргөндөн кийин аял ал, балам. Жаш бала менен жүдөп каласың. Айтаарымды айттым, дедиби? Зейнеп апа көз жашын аарчый эшикке жөнөдү.
Ошонун эртеси эле сиңдиси келип, Зейнеп апаны узатып чыгышты. Райханга эч нерсе деп айтпайлы коелу деп чечишкен. Картаң аялдын колдорун маңдайынан сылап, бооруна кыскандай эле, табиятынан зирек кыз жүрөк учтөөрүлүк коркунучту, ажырашуунун жакындап келе жатканын сезе койду. Зейнеп апа, келесиңби кайра? Деди ыйламсыраган кыз. Келем жарыгым, келем. Сен жакшы кыз бол. Эми баргыла. Каргылданган үн жашып барып токтоду. Коштошуп бери баса беришти. Бир кезде атасынын жетегинде бара жаткан Райхан Керимдин колунан суурулуп, артын көздөй чуркап жөнөдү. Апа! Кызым токто, кайда барасың? Райхан, токто дейм. Артын карабай, атасынын үнүн да укпай Райхан дуулдай жүгүрүп кете берди. Апа! Аркасынан чыккан кыздын үнүн угаар менен Зейнеп апанын кары жүрөгү булкуп алды. Автобустун тепкичине эми бутун кое берген апа артына кайрылып, өзүн көздөй чымын куюн болуп чуркап келе жаткан Райханын көрдү. Машинеге урунабы деп коркуп да кетти. Ай каралдым ай. Эт жүрөгү делбиреген аял кызды көздөй кучагын жая жүгүрдү. Апасына жете калып, кучагына боюн таштаган Райхан болкулдап ыйлай берди. Кетпечи. Кетпе. Кетпечи мени таштап, дейт, башка сөз оозуна келбей. Аңгыча жетип келген Зейнеп апанын сиңдиси колдон алды да силкибейди. Ай, дее кандай кыз элең? Кишини жолдон калтырып, болду, жөн койсо дегеле. Энтиге жетип келген Керим томсоро түшкөн кызын бооруна кыса берип, акырын үн катты. Жүрү кызым. Өпкө кага солкулдап бара жаткан кыздын балалык дүйнөсүнүн бир үзүмү ушул мээримдүү картаң аялдын колунда калган эле. Арадан 10 жыл өттү. Андагы 6 жашар Райхан эми 16да. Керим болсо ошол боюнча жаңыртып турмуш курган жок. Турмуштун камгактай учурган бороону ата баланы учуруп, көл кылаасына алып барып таштады. Мурун белдүү кызматтарда иштеген Керим замандын будуң чаңына аралашып, кызматынан төмөндөп, азыр катардагы Чакан райондун акими болуп иштеп аткан. Машине ордунан жылып, Керим үйүн көздөй шашпай кадам таштады. Атасынын карааны көрүнгөндө эле алдынан тосуп чуркап чыкчу кызы негедир бүгүн көрүнбөйт. Дарбазадан кире бергенде терезеден бир нерсени шкаалап, үймөлөктөшүп турган өспүрүм балдар кыздарды көрдү. Ой, бул эмнеңер? Силерди ким чакырды бул жакка? Деген Керимдин үнүнө эч ким көңүл бурган жок. 2-3 кадам алдыга таштай берген Керим өзү да ордунда катып калды. Кыз бийлеп жаткан экен. Эки колу абада калкып, өзүнөн өзү ээргип, эч ким билбеген өзүнүн гана дүйнөсүндө жүргөндөй. Тармал чачтары бирде серпиле, бирде жазыла түшүп, капкара балбылдаган көздөрү оттой жанат. Керимдин көз алдына мындан 16 жыл мурун дал ушинтип чимириле бийлеп жаткан Рамиланын элеси тартыла түшүп, токтот, деп капысынан кыйкырып жибергенин өзү дагы байкабай калды. Райхан тык токтоду. Мөлтүргөн каректерин көтөрө, эмне кылдым ата дегендей жоодурай тигилди. Моокуму тарабай калдыбы, балдар кыздар нааразылана тарай баштады. Керим кызынын маңдайынан искеп алып, адатынча сүйлөнүп кирди. Ай Райхан, сен чоңоюп калдың да кызым. Эми буюрса келерки жылы окууңду бүтөсүң. Анан сени жакшы күйөөгө узатып, төрөңдө олтурсам деген тилегим бар. Азыр али баласың, кийин өзүң түшүнөсүң. Ошондо анан атаңдын сөзүн эстейсиң. Кана эми, тамагың даяр болсо алып кел. Тегерек кичине үстөлдүн үстүнө дастаркон жая салып, ата бала тамак ичкенге олтурду. Ушинтип күн өткөн сайын, Райхан көзгө көрүнүп чоңойгон сайын, Керимдин сулуу кыз экен деген атка конду. Бирок бири да катылып ооз ача алуучу эмес. Суналган келбети, көркү да башкача жан эле. Учкундай жарк эткен көз карашында чагылгандай өткүрлүк, анан сөз менен айтып жеткире алгыс бир мээримдүүлүк бар. Сыган апасынын сулуулукту, атасынан тубаса мээримдүү жүрөктү, кайра кайтпас кашкөй мүнөздү мурас кылып алган Райхан чындыгында эле өзгөчө жан болуучу. Кыздын балалык дүйнөсүнө бүлүк салган адам тагдырына ошо жайда кез келди. Айылдын четине келип токтогон автобустан колуна чаканыраак чемодан кармаган узун бойлуу, сымбаттуу жигит түштү. Кабагын чытый берип айланага бир саам көз жүгүртүп алды да айылдын чок ортосундагы Чакан мектепке жөнөдү. Мектепте кароолчу гана бар. Ассалому алейкум аксакал. Ва алейкум ассалам.
Бул мектептин директорунун үйүн издеп жүрдүм эле. Мүмкүн болсо айтып коесузбу? Чал жигитке бир сыйра сынаңкы көз жиберип алды. Эмне, директордун жек жааттарынан болосуңбу? Жок, мектепке жумушка орношкон келдим эле. Шаардык окшойсуң го? Жок, Түбүн көлдөн, так ушул айылдан эле. Жумакмат дегендин баласы болом. Сен Диязсың го, Оппали. Мына чоңоюп ата конушун издеп келет деген ушул. Атаң Жумакмат жакшы киши болчу. Шаарда жүрүп, өзүнөн өзү чоочун болуп калбадыбы? Дияз канча жыл өтсө да атасын унутпай жүргөн ушул чалга жүрөгү жиби күлмүңдөп карады. Жүрү, мен сени өзүм жайгаштырып коем. Өз жериң, өз элин сагынып келген Дияз ушул айылга отурукташып калды. Жумакматтын жалгыз уулу келиптир деген кабар чакан айылга дуу тарады. Ыраазы болгон туугандары тээ чоң атасынан калган кичине тамды кайрадан оңдоп түзөп берип, көптөп киргизип коюшту. Окуу башталарына аз күн калган эле. Дияз сүрөт тартканга ылайыктуу жай издеп, этюд нигин көтөрүп, көлдү жээктеп басып жүргөн. Шарпылдаган толкундардын шары менен кыялга берилип узап кеткен экен. Бир кезде башын көтөрүп карады да, алды жагында бейкапар сууга чөмүлүп жаткан секелек кызга көзү түштү. Кыз улам сууга чөмүлүп чаба курат. Кайра чалкасынан түшө тыныгып алат да, кайра чаба кура баштайт. Мыйыгынан жылмайган Дияз көпкө чейин карап турду. Ал эми кыздын суудан чыгаар түрү көрүнбөйт. Улам алыстагандан алыстап, ары тереңге сүзүп жөнөдү. Бир кырсыкка чалынбаса экен деп, чыйпыйы түшкөн жигит айласыз кыйкырып жиберди. Эй, тарт! Чөгөсүң дейм, артыңа кайрыл. Кыз суунун шарынан укпадыбы сүзүп кете берди. Айланада эл дагы жок эле. Өзү сууга кирейин десе, сүзгөндү таптакыр билбейт. Кыз кичинекей нокот болуп калганча сүзүп барды да, кайра бери тартты. Жээкке жете берип гана өзүн жалдырай тиктеп турган бейтааныш жигитти көрдү. Сен эмне? Чөгүп кетсең эмне болот эле? Шайтан десе, деп бара жаткан Дияз кызды карап дел боло түштү. Бет алдында өзү күткөндөй секелек эмес, бойго жеткен чүрөктөй сулуу кыз турган экен. Кара тармал чачтары апакай ууз денесине оролгон талчыбыктай буралган жаш дене. Музоо кирпиктери тикчие, ансыз да балбылдап жанып турган жанарынын көкүрөгүнө көрк кошкондой. Азыр бир сөз айтса эле же козголсо эле, бул керемет элес көзүнөн кайып жоголуучудай ордунан козголгондон коркуп тура берди. Кыз дагы көзүн албай көпкө тигилди. Мен корктум. Сени чөгүп кетпесин деп корктум, деди жигит апкары. Жок, мен чөкпөйт болчумун. Кичине кезимден атам менен түшүп жүрүп көнгөнмүн, деди кыз дагы жагымдуу жылмайып. Ошондой деңиз. Кайдан келдиңиз? Деди кыз ар жагында жаткан сүлгүсүн алып аарчынып жатып. Үшүп кеткен экен. Назик эриндери өзүнөн өзү титиреп чыкты. Алыстан, деди жигит, дагы эле кыздын таасиринен чыга албай. Болду эми кичине баладай болуп, деп өзүн өзү токтоткону менен жүрөгү чыгып кетүүчүдөй согуп аптыга берди. Кыз аңгыча кийинип бүтүп, кетүүгө камданып калган экен. Токтосоң. Кыз жалт карады. Кареги оттой жанып, кумарлуу тигилди. Мен кетишим керек. Атам күтүп калды, деди жылуу жылмая. Жигит мындай жылуулукту эч кимден көрбөгөнүн сезди. Эки ийини шалдырап калган жигит таяп кеттиби, кыз кайра жылмайып, мен кайра келем, деп кошумчалап койду да, эликтей элпек бурулуп, тез эле алыстап кетти. Ким элең бийкечим? Жигиттин ичи ачышып, араңгана буту шилтенип, андан ары жолун улады. Көкүрөгүн ысып күйгөн жалын каптап, мындан кийинки жашоосу так ушул жанга байланып калаарын билген жок. Ошондон кийин Дияз өзү бийкеч деп ат коюп алган кызды көл жээгинен дагы далай жол издеди. Акыры тапты. Бул жолу да баягы жерде жалгыз сууга түшүп жаткан экен. Жоготкон жогун тапкансып сүйүнүп кетти. Тез жетип келип, бийкеч деп ысык шыбырап алды. Мен бийкеч эмесмин. Анан кимсиң? Райханмын. Мен Диязмын. Экөө тең күлүп жиберишти. Кыздын шыңгыр күлкүсү да өзүнө жарашат экен. Дияз кыздын жанында олтура калды. Кыздын бут алдында кумдан жасалган сепилдерди көрдү. Сен куруп жатасыңбы? Ооба.
Бул менин болочоктогу үйүм. О, анда сен чириген байга турмушка чыксаң керек. Мындай заңыраган үйдү салыш ар кимдин эле колунан келе бербейт да, деди Диас тамашалап. Балким, бирок мен ушул үйдө жашаарымды анык билем. Кайдан билесиң? Билем, деди кыз ойлуу гана. Бут алдында курулуп жаткан кумдан жасалган үйдү карап туруп, Райхан негедир оор үшкүрүп алды. Менин болочоктогу үйүм ушул, бирок бул үйдө бактысыз болот окшойм. Карасаңыз, эшик терезелеринин бардыгы тор менен курчалып. Диас бул табышмактуу сүйлөгөн кызга таң калып тиктеп турду. Бул эмне дегени? Кызык. Ушундай жап-жаш болуп туруп, эмнеге көздөрү мынча кайгылуу? Кыз саамай чачын серпип алып, Диасга карап, "Сиз кайдан келдиңиз? Айылдагылардын сөз кылганы элесиз?" "Менби?" "Эмне деп сөз кылып жатышат? Өзүм байкабай популярдуу болуп кеткен экем го." Диас тамашалай күлүп, Райхандын чачын кармалай кетти. "Чачың кандай сонун? Мындай чачты эч кимден көргөн эмес элем." "Айылыбыз жактыбы?" деди Райхан чачын акырын бошотуп алып. "Айылбы? Ушул айыл канча жыл бою түшүмө киргенин билесиңби? Кичине кезимде атам менен келгеним эсимде. Андан бери көп жыл өттү. Атам байкуш жол кырсыгынан каза болуп калган. Ошол боюнча бул жакка келбей калдык." Андан ары Диас сөзүн мындайча улантты. "Менин сагынганымды айтпа. Апам байкушту ыйлатып эле айылга баралы дей берер элем. Чоңойгондо барасың деп койчу апам. Мына эме, чоңойгондо келдим." "Апамдын жалгыз калганы эле жаман болду. Жүрү кеттик десем, шаарга көнүп калгам. Айылга барганда эмне кылам деп болбой койду." "Ушундай. А сенчи, өзүң жөнүндө айтып берсең? Атаң, апаң кимдер?" "Менин атам, атакем гана бар. Апамды кичине кезинде каза болуп калган дешет. Бирок кыздын өңү капсынан кумсара түштү да токтой калды." Диязга тике карады да жарк этип күлүп жиберди. Карасаңыз, тетиги чардактарды." Диаз маңдайында кыйкуулап келген ак чардактарды көрдү. "Жүрү кармайбыз", деди жаш баладай өрөпкүп. "Кармай албайбыз", дейт кыз кыткылыктап. Диаз ордунан тура калып, Райханды колдон алды да чуркап жөнөдү. Экөө жаш балача кол кармашып чуркап бара жатты. Ал эми кумдан жасалган кооз үй экөөнүн бут алдында калып тепселип жок болгонун экөө тең байкашкан жок. Ушундан баштап экөөнүн ортосунда жипсиз байлаган бир нерсе пайда болду. Чындыгында эле бири-бири үчүн жаралган адамдар эле. Райханды бир мүнөт көрбөй калса кусаланып, сары оору болуп кеткен өнөр таап алды Диас. Аңгыча алыстан анын карааны көрүндү. "Келчи мага", деди энтиге кучагын жайып. "Мен аз гана убакытка келдим. Райхан, сизге бир нерсе айтышым керек." Дияздын кең көкүрөгүнө башын койгон Райхан аптыга сүйлөй берди. "Сиз билесизби? Атам биздин бул мамилебизди билип калса капа болот, ошондуктан абайлап жүрбөсөк болбойт. Кучагына бекем кыскан боюнча ушул назик жанды көз көргүс, кулак уккус жакка алып кеткиси келип турду. Күндөр өтүп жатты. Диас өзүнүн спортчулук кесиби менен жумушка орношкон. Табиятынан эркиндикке көнгөн жаны мектептин катуу тартибине көнө албай, кыйналганы менен окуучулар менен тез эле тил табышып кетти. Азырда мектептен келе жаткан жоон топ кыз Диязды көрөөрү менен курчап алышты. "Агай, саламатсызбы? Неге өткөндө тааныбай калдыңыз? Бүгүн ишембиликте. Сиз иштетесизби?" Айтоор чуручуу түшкөн кыздардын көбү бул сүймөнчүктүү агайынын көзүнө көрүнүп калуунун амалын кылып жатышты. "Кечирип койгула кыздар. Мен шашып бараттым эле. Ооба, буюрса ишембиликте мен иштетем." Ар кимге жооп берип жатканы менен көзү менен издеген Райхан. Негедир кыздардын арасында жок экен. "А бүгүн Райхан келбедиби?" деген суроо оозунан кантип чыгып кеткенин билбей калды. "Райхан? Керимовнабы?" Кыздардын арасында Асель аттуу жаш кыз бар эле. Жаңы мугалимдин жагымдуу жүзүнө көзү түшүп калган эле. Жаштыгынанбы, Бардар бүлөнүн көзгө басаар эрке кызы болгондугунанбы, курбуларына боюн көтөрө мамиле кылаар эле. Дияздын Райханды сураганына ичи күйө түштү да, кашын серпе мыскылдуу жылмайды. "Райханбы? Ал сабакка келгенден көрө талаа түздө жүргөндү жакшы көрөт. Чынбы кыздар?"
Аңгыча коңгуроо кагылып, кыздар шашыла жөнөй беришти. Неге? Такыр башкача кыз. Аялуу жан дүйнөсүнө эч кимди киргизгиси жок. Чын эле элдин бир суктанып, бир таң калып карай берген көз карашынан улам Райхан элден башкача болуп өстү. Ар дайым бул чөйрөгө, бул ааламга адашып келип калгандай, өзүнүн орду таптакыр башка жакта калгандай сезчү. Жалгыздыкты жакшы көрчү, айрыкча көлдүн жээгин жакшы көрчү. Бүгүн да ошол жактан тапты. Адатынча чачын эл бирете жазып коюп, көлдү карап отурган экен. Райхан! Кыз Диязды көрөрү менен тура калып, мойнуна асыла кетти. Сагындым сизди. Дияз кызды аяр кучактай калып, көзүнөн сүйдү да эркелете үн катты. Эмнеге жалгыз олтурасың? Мен сени издеп жүрүп, эсим оодуго? Райхан үн катпастан жалжылдай карап коюп олтура берди. Сабакка эмнеге барган жоксуң? Жөн эле. Эй Райхан, андай болбойт да. Сен өмүр бою ушинтип жалгыз элден качып жүрө бермек белең. Мага эч нерсенин кереги жок, Дияз байке. Сиз болсоңуз, атам болсо болду. Жок, сенин сулуулугуңду мен же атаң эле көрүшү керек эмес. Сени мен жарыкчылыкка алып чыгам. Окууңду бүтөөрүң менен үйлөнөбүз да борборго кетебиз. Ишенесиңби мага? Ишенем. Райхан Дияздын эмне жөнүндө айтып жатканын деле түшүнгөн жок. Бир билгени, Диязы жанында болот. Ирээркеп ийинине башын койду. Эмнеге элден башкачасың? Сени так эле жапайы эликке окшотом. Эмнеге дейсизби? Билбейм өзүм да. Элдер мени жаман көргөндөй сезилет. Сиз эч качан мени таштап кетпейсизби? Ай жок, эч качан таштап кетпейм. Дияз Райханды бооруна кыса өпкүлөп жиберди. Экөө кучакташкан боюнча алоолонуп батып бараткан күндү карап олтура беришти. Дияздын тунук сүйүүсүнөнбү, өзүнө болгон ишениминенби, айтоор Райхандын жашоосу түп тамырдан бери өзгөрдү. Мектепке байыр алып, ал тургай алдыңкы окуучулардын катарына кошулду. Айрыкча жаңы жылдык концертте Райхандын өнөрүн көргөндөр бир жылдай кеп кылып жүрүштү. Ал концерттин уюштуруучусу да Дияз эле. Керимова Райхан деп алып баруучу кыз жарыялагандан кийин сахнага жарашыктуу кийинген Райхан чыкты. Эки бети тамылжый жылмайып чыга келген кыз демейдегиден таптакыр башкача Райхан болуучу. Кыздын нукура сулуулугу, жүзүнөн төгүлгөн нуру олтургандарды арбап алды. Урматтуу угармандар, эгерде сиздер биздин Дал ушул укма китепти угуп жаткан болсоңуздар, анда учурдан пайдаланып биздин баракчага катталып, Дал ушул укма китепке жакты белгисин басып кетүүнү унутпаңыздар. Жигит ыры деп аткарылуучу номерин шаша буша жарыялай салып, обон созо ырдап кирди. Ырдын ар бир кайрыгы, ар бир сабы кыздын аялуу сырына айланып, ошол купуя сыры бир гана адамга белгилүү экенин айтып жаткандай. Бул Дияздын ыры болуучу. Экөө көл жээгинен далай жолу даярданган. Ошентсе да ушундай өзгөчө ыр болуп чыгаарын Дияз сезген эмес. Өзүнө өзү маашырлана жылмайып алды. Менин Райханым, өзүмдүкү деп шыбырап алып, өзү да чоочуп кетип, жан жагын карап алды. Кыздын үнүнө, жүзүнө арбалган адамдар бүт дитин сахнага койгондой термелишет. Ырдап бүтүп, аста жүгүндү да алдыда олтурган Диязга көзү түшүп, ыраазысыңбы, жакшы аткардымбы дегендей мөлтүрөп карап койду. Зал ичи дуулдаган кол чабуулар. О, бул кыздын үнү үн экен чиркин. Керимдин кызынан чыгат. Келбетине жараша үнү да бар экен. Аман болсун бечара. Жаңы мугалим жигитте бир сыр бар. Телмирип, ар бир кыймылын тиктеп олтурду го чиркин. Ошентпи? Айтоор улуу кичүүнүн оозунан Райхан түшпөй, бир топко уудуу болуп жүрүштү. Аз өтпөй Дияз менен Райхандын сүйүүсү элге жел тарагандай тарады. Ар дайым Райханды көчөнүн башынан тосуп алган адаты бар эле Дияздын. Экөө ээрчишип бара жатканда көчөдөгү балдардан баштап кемпирлерге чейин суктанып карап калышчу. Апакай таңдай сергек, жанаша өскөн ак кайыңдай бойлошкон экөөнү узата карап калышаар эле. Ал тургай экөөндө таң калаарлыктай окшоштук бар болуучу. Экөө тең бойлуу, арык чырай, ал тургай толкун капкара чачтары да окшош эле. Булар жөнүндө сөз Керимдин кулагына да жетти. Кызың бойго жетип, күйөө балалуу болоюн деп калыпсың да, деди кытмыр күлгөн жакшы санаалашы. Эмне?
Жаалы бетине чыга түштү Керимдин. Мен тиги Райхан жөнүндө. Райхан эмне болуптур? Айт дейм. Чаап салчу жолборстой атырылган Керимдин кебетесинен чоочуй түштү. Ой, өзүң эмдигиче уга элексиңби? Сенин кызың менен тиги мугалим баланын сүйүүсү жөнүндө бүтүндөй айыл сөз кылып атпайбы? Мен ойлогом сени билет экен деп. Керим куду бирөөдөн жаакка жегенсип томсорду да калды. Эч сөз айтпастан бурулуп басып кетти. Кызым али чоңой элек деп жүрсөм, кептин баары бул жакта турбайбы? Эмне эле мектепке качып калды десе? Ушундай балеси бар беле? Эмне кылуу керек? Үйгө жетер жеткичекти ушул жөнүндө ойлонуп барды. Эшиктен кирип келген атасынын түрүн көрүп, Райхан чоочуй түштү. Мектепти бүтө элек жатып, бир айыл элдин уудуу сөзүнө кабылганың кандай кызым? Атаке, сүйлөбө. Зиркеткен ата сөзүн кыска бөлдү. Сүйлөбө. Керимдин кызы эч качан тентиген мугалим сөрөйгө тийбейт, уктуңбу? Райхан көзүндө, ай атаке ай, сен эмнеге түшүнбөйсүң? Мен анын сүйөт эмесминби? Деген купуя сырды окуган атасы эшиктен кандай кирсе, ошондой атып чыгып кетти. Кыз өчүп бара жаткан отту карап олтура берди. Жок, Дияздан баш тартпайм. Эч качан баш тартпайм, деди оюнда. Бирок атасы тез эле бул иштин алдын алаарын сезген жок. Керим борборго келбегенине көп болгон. Шаардын мындай өзгөрүп кеткенин билбеген эле. Заңгыраган чоң тамдын жанына келгенде карбаластай түштү. Ошо сиз айткан дарек, деди таксист үйдү көргөзүп. Рахмат. Керим түшүп калды да дарбазанын коңгуроосун кагып бир азга күтүп турду. Кем бол? Мен Керим. Эшик шарт ачылып, жоолугун бетине ыйбаа кылып тарткан аялдын жүзү көрүндү. Кириңиз Керим аке, деди. Икрам аке барбы үйдө? Бар эле, кириңиз үйгө. Аңгыча астынадан аттай берген Керим Икрамды көрө салды. Ассалому алейкум. Көрбөгөнүнө эчен жыл болсо да дароо тааныды. Ва алейкум ассалам. О, досум кандайсың? Бирин бири далга таптап болбой калышты. Кучакташкан боюнча үйгө жөнөштү. Икрам менен Керим тээ кечинде бала кезинен баштап дос болчу, бирок турмуштун кайыгы экөөнү эки жээкке сүрүп таштап, ошол боюнча бири-биринен кабарсыз кеткен. Керим, борбордон эмне кетип калдың? Түшүнбөйм да. Бул жакта болсоң эмдигиче? Ай досум ай. Ден соолук болбой калды. Анын үстүнө мукаддастан кийин эле өзүмдү таштап жибердим окшойт. Билбейм. Райхан болбосо жашайт белем, жок беле, жашабайт белем, ким билет. Айткандай, кызың кандай жүрөт? Чоңоюп калгандыр эмдигиче? Чоңоюп калды. Эмдиги жылы буюрса, окууну бүткөнү турат. Ошо кызым жөнүндө сүйлөшкөнү келдим эле сага. Көзүмдүн тирүүсүндө кызымды жайгарып, окуусун окутуп, ордун таап кетпесе, менден башка эмнеси бар? Кой досум антпе. Эрте карый бербе сен. Андан көрө үйлөнүп, кайдагы үйлөнгөн. Мен эми үйлөнбөй деле калдым го. Көрө өзүң жөнүндө айтсаң. Өзүңдүн иштериң кандай? Уулдарың чоңоюп калгандыр. Ооба, чоңоюп калышты. Улуусу 30га таяп калса да, көлөктөп үйлөнбөй жүрөт. Кичүүсү окуйт. Баса, сен көлдүн жээгинде турат эмессиңби? Сенин үйүңө уулдар менен барып, эс алып келейин. Азыр деле кете берет элем, бирок ишим көп. Бир чер жазып келейинчи. Өткөн кеткен күндөрдү эстейли да. Бире. Борбордон кубанычтуу кайткан Керим аз күндөн кийин эле сүйүнүп кирип келди. Райхан, кызым, азыр бизге кадырлуу коноктор келет. Кам чомуңду көрө бер. Мен тоого козга кеттим. Керимдин минтип сүйүнгөнүн көптөн бери көрө элек эле Райхан. Ким ал конокторуң ата? Аяшатаңчы. Баягы мен борборго барып, сени окууга өткөрүүнү сүйлөшүп келем дебедим беле? Уулдар менен меймандап келет имиш. Бол кызым, турбайлы. Карбаластаган Керим шашып чыгып кетти. Улук башын кичик кылып, Икрам досу өзү келип атса, эмнеден аянам? Кызымдын келечеги ошолордун колунда эмеспи? Балким Кудай жалгап, уулдарынын бири. Ушинтип алып, өз оюнан өзү чоочуп кетти. Атанын көңүлүнүн түпкүрүндө аздектеп жүргөн кыялынын бири ушул эле. Өмүрүндө татыктуу дос күттүңбү деп бирөө сураса, так ушул Икрам досун көрсөтмөк. Досунун уулу күйөө баласы болсо, көктөн тилегени жерден табылбайбы? Ошентип,
Керим күткөн күн дагы келди. Эшиктин маңдайына келип токтогон машиненин үнү угулаары менен Керим дарбазадан атып чыкты. Ассалому алейкум. О, досум, куш келипсиз. Кучакташа калып учурашкан Керим досунун жүзүнө көз жүгүртүп алды. Кичине чокчо сакал койдуруп койгону болбосо, баягыдай эле экен. Жүрү, үйгө кирели. Кое тур. Уулум да келген. Ай, болот. Аяш атаң менен учураш, дегенде гана Керим машиненин жанында турган жигитке көз чаптырды. Кең далылуу, бир караган адамдын ичи койнун аңтара тиктеген бул жигит Икрамдын тун уулу болуучу. Саламатсызбы? Саламат. Кел, уулум. Үйгө кирип жайланышып олтураарда коноктордун үстүнө Райхан кирип келди. Райхан, коноктор менен учураш. Саламатсыздарбы? Акырын үн катты. Ата бала керемет кыздын көркүнө дел боло тиктеп тура калышты. Айрыкча Болоттун өткөр көздөрү кыздын сулуу жүзүн куду жутуп жиберүүчүдөй тикчейди. Мына кызык, бул пери кайдан келген? Ал эми Икрамдын көзүнө мындан 16 жыл илгери чимириле бийлеген сыган кыздын элеси тартыла түштү. Сыган кыз менен Керимдин махабатына күбө болгондордун бири ушу Икрам болуучу. Окшош экен. Энесин жазбай тартыптыр деп алды ичинен. Бир көз ирмемде эле кыздын оттуу каректеринен төгүлгөн учкун Болоттун жүрөгүн каптап өттү. Чоңоюп калыптыр кызы. Аман болсун, деди Икрам дагы эле эскерүүлөрдүн тасмасын унута албай. Райхан бул чакырылбаган коноктордун келишин таптакыр жактырган жок. Өзгөчө тикчее караган Болоттун көздөрүнөн качып кутула албай, айласы кетип, эмне мынча акысы бардай тирмиет деп кыжырланып жатты. Булардын эртерээк кетишин самап, өз үйү өзүнө тар сезиле берди. Керим болсо демейдегиден да шайыр, меймандос болуп, деги эле көптөн бери дили курдаш адам таба албай курган жаны балалыгынын барактарын аңтарып бүтпөйт. Ой, баягы атамандыкты талашканыбызчы, эсиңдеби? Аны кой. Коонго ууруга киребиз деп шапалак менен жамбашка жегенибизчи? Эсимде. Тиги. Айтоор бири-бирине сырларын айтып түгөтө албай, төгүлүп чачылган достору өз эркине коюп, бул ортодо Болот эшикке чыгып кетти. Айлана жымжырт. Мынчалык тынчтык деп ойлогон Болот керилип чоюлуп, ушул бейпилдиктен бүткөн бою талыкшый түштү да дүпүйгөн бак дарактын ичине жөнөдү. Сак кулагы кимдир бирөөлөрдүн күбүрөшүп сүйлөшүп жатканын чала калды. Корком. Сизден ажырап каламбы деп корком. Атам эч качан. Эч ким бизди ажыратпайт, Райхан. Болот бул сөздөрдү угуп, мыйыгынан жылмайып алды. Тим эле болушпайт го булар. Андан аркы сөздөрүн уга албай койду. Азыраак бакта турду да үйдү көздөй басты. Ошол учурда короосун айланып кирип келе жаткан Райхан менен бет келише калып, кайрадан башты туманданткан көз караштан жүрөгү туйлай түштү. Сизди Алисек элек деп ойлосом. Сүйүү даамын татканга да үлгүрүпсүз го. Мыскылдуу жылмайган Болот кыздын алдын torой берди. Кой бериңиз. Кой бербесемчи? Болот алдында мөлтүрөп турган кыздын жүзүнө магниттей тартыла ооп калды. Муну күтпөгөн Райхан саамга дел боло калды. Ачуусу менен жийиркенгени кошулуп, жеп жиберүүчүдөй тирмиеттиктеди да, алдында турган жигитти кантип чаап жибергенин сезбей калды. Акмак. Кыздын кичине алаканы жаагына шапалактай ойной түштү. Болот жаагын сыйпалай туруп калды. Алгач секелектин бул жоругуна жини келсе, андан соң күлкүсү келе баштады. Тфу, ата, мүнөзүн көр деле. Райхан бөлмөсүнө кирди да сул кулады. Өзүнөн өзү оңтойсузданып, кимдир бирөөнүн суук колу жайлуу уясына кол салып жаткандай, бүдөмүк коркунучту сезип жатып уктап кетти. Эртеси турса ата бала кетип жатышкан экен. Мелтиреп, бир сөз айтпай туруп узатты да, алар машинеси көрүнбөй калганда, кадимкидей жеңилдене түштү. Райхан, чакырдыңызбы ата? Кел, олтурчу кызым. Экөөбүз көптөн бери сүйлөшө элекпиз го. Жакында окууну бүткөн турасың. Сенин мындан аркы келечегиң Аяш атаң Икрамдын колунда. Ата, сөзүмдү бөлбөй угуп турсаң. Менин көзүм өтүп кетсе, бул ааламда эч бир таянычың жок каласың, кызым. Бар атаке, тоодой жөлөгүм, кубаныч кайгыга ортоктош адамым бар, диязым бар, деп жалбарып жатты кыздын көздөрү. Икрам менин көздөй досум.
Анын уулдары да сага жамандык каалабайт. Анан биз кыскасы мен алар менен сөөктөшүүгө убадамды берип койдум. Жакынкы арада эки уулунун бирөөсүнө куда түшүп келет. Райхан уккан кулагына ишенбей турду. Ата, мени атам десең тилимен чыкпайсың кызым. Жок. Кыз ордунан тура калды. Жүрөгүнүн түпкүрүнөн атылып чыккан бул каршылыкты атасы үнсүз кабыл алды. Жок. Эч качан. Кыздын денеси жел тийгендей титиреп турду. Кызым, мен сенин тагдырыңды, келечегиңди ойлогонуман. Жок. Болгон күчү менен кыйкырып алган кыз атасынан көзүн албай кетенчиктей берди. Кетенчиктеп барып, эшикти тарс жаап, чымын куюн болуп чуркап жөнөдү. Баягы өзү жакшы көргөн жээкке барды да отура калып ыйлап жиберди. Атасы мындай иш кылат деп эч күткөн эмес. Кантип эле өзүнүн кымбат, жанындай көргөн кызын ошо сезимсиз, катаал жандарга ыраа көрдү. Эки тизесин кучактап чыйрыгып кеткенине карабай олтурган кыз тээ бурулуштан жүрөгүнө жакын адамынын караанын көрүп, жашын сүртө Диаз деди. Жете келген Диаз кыздын жүзүнө да, абалына да көңүл бурган жок. Мына Диаз деп биринчи жолу атыман айттың. Канча жолу какшадым эле. Акыры өзүң айттың го. Кана дагы бир жолу айтчы. Диаз. 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 Ушул ысымды жан дили менен шыбыраган Райхан жүрөгүндөгү толкуган коркунучтан аптыгып ыйлап жиберди. Бирок болуп өткөн окуя жөнүндө айта албады. Икрам акенин үйүндө үй бүлөлүк кеңеш башталды. Болоттун тикчийген көз карашынан көпчүлүгү ал тургай атасы да сүрдөп кетээр эле. Негедир жаш болсо да көп нерсени көрүп койгондой, сынаңкы көз караш менен карап, анан кашын жыйырып коёр адаты бар. Атасы да Темирине караганда болотуна көп ишеним артат. Темир, отур. Сени менен сүйлөшчү сөздөр бар эле. Ата, мени балдар күтүп турушат. Чоң ойгонуңду билесиңби дегисен? Чакан чарпаяда аялы, өзү, эки уулу менен отуруп, үй бүлөлүк кеңешти башташты. Эми балдарым, атанын милдети балдарына үй тургузуп, аял алып бериш экен. Мен аздыр көптүр бул милдетти аткарып койдум. Бирок экөөңдүн тең оюңда апаңарга келин жумшап берейин деген оюңар жок карап турсам. Ата, кое тур сөзүмдү бөлбөй. Керим Аяш атаңарды тааныйсыңар. Мен ошол адам менен сөөктөшкүм келет. Райхан аттуу кызы бар, чоңоюп калыптыр, тарбиясы да мыкты. Апаң экөөбүзгө андан башка келиндин кереги жок. Ортодо оңдойсуз тынчтык орун алды. Бирин-бири тиктеген ага ини туюкка катуу капталды. Кана, эмне дейсиңер? Атанын үнү катаал чыкты. Болот көпкө жерди карап турду да, башын шарт көтөрдү. Ата, менин иштерим бар эмеспи, бирок ошентсе да ойлонуп көргөнгө уруксат бериңиз. Икрам чокчо сакалын сылап, ыраазы боло жылмайды. Куп жооп бердиң, уулум. Мен дагы ушундай жооп берет деп күттүм эле. Атасы чындыгында эле кубанып турду. Райханды биринчи көргөндөй эле тун уулу болотко ылайыктаган. Минтип оңой менен баш ийип көнүп бербес болоттун ойлоноюн дегени абышканы өзгөчө кубанычка салып турду. Болоттун деле үч уктаса түшүнө үйлөнөм деген ой келген эмес, бирок Райхандын жүзү басса турса да ээрчип алганы чындык. Жеринен катуу мүнөз болоттун азырынча аял албайм деген оюн кандай күчтүү агым келип бузганына өзүнүн да акылы жетпей жатты. Болот Икрамович, сизди күтүп олтурушат. Кирсе, чет өлкөлүк чоң фирманын кызматкерлери күтүп олтурушкан экен. Болоттун ишкер мамилеси, олуттуу сөзү менен ийгерип олтуруп сүйлөшүү жакшы болду. Бирок сүйлөшүп жатып да кайсы бир учурларда Райхандын оттуу көздөрү көз алдына тартыла калып жатканын сезди. Ал учурда атасы менен кызынын ортосунда чоң жаңжал жүрүп жаткан эле. Сиз мени унчукпай жетилеген торпоктой болуп кете берет деп ойлойсузбу? Мен өлсөм өлөм. Эч качан. Мен өз сөзүмдөн кайтпасымды. Билесиң го кызым, бекер эле убара болбо? Мен сени жакшы эркелеттим. Ушуга чейин бир да жолу тыюу салган жокмун. Эми сенин кезегиң. Мени ата экен десең, жер каратпайсың. Ата, түшүнсөңүз боло. Жашоодо сизден артык көргөн адамым жок. Бирок бул менин жашоом го. Өз эрким, өз каалоом менен жашагым келет. Ата, суранам сенден. Кааласаңыз өмүр бою күйөөгө да тийбей жаныңызда жүрөй. Мени жаныңыздан кубалабаңызчы, ата.
Мен болду, токтот. Акылсыз кыздын кебин сүйлөйсүң да. Керим кызы эмнени айта албай жатканын сезип туруп эле уккусу келген жок. Качандыр бир кезде өзү да махабаттын жалынына күйүп, мансабына үй бүлөсүнө карабай, сыган кыздын карегине байланып калганы Керимдин эсинен чыгып кеткен эле. Диаз Райхандын суз жүзүн көрүп алып чоочуп кетти. Эмне болду, жан? Ким сени капа кылды? Эмне ооруп жүрөсүңбү? Айтчы мага. Көзүңдөн сен айланайынын. Мектептин короосу эле. Экөөнү карап калган көз караштардан кысындыбы, башын жай гана чайкаган боюнча нары басып кетти. Эмне кылам? Диязга айтсам баары бир качып кетебиз дейт. Анда атамчы? Кантип элге уят кылып басып кете берем? Кантип? Эки оттун ортосунда калып, жанчылып жүргөнчө бир топ убакыт өтүп кетти. Эптеп атасын ийге келтирем деген тилеги таш каап баратат. Өзүнүн үйүнө кирип чыгып жаткан кишилердин караанын көрүп тык токтоду. Кошуна келин-кесектер кирип чыгып, өздөрүнчө кудуңдашып кымкуут. Ой, биздин кызды карап койгула. Биз мунун тоюна камылга көрүп жүрсөк, муну кара. Куурчагын көтөргөн секелекке окшоп. Бас үйгө кир. Эмне деп жатасыз? Кайдагы той, кимдин тою? Райхан куду бетине муздак суу чачылгандай селдее түштү. Аңгыча ар жакта кимдир бирөөгө күлө сүйлөп келе жаткан атасын көрдү. Жалы ооруп жиберди. Ата, мени жер каратпа кызым. Атаке, суранам сизден. Кыздын колунан сумкасы түшүп баратты. Жүрөгү үзүлө көмөкөйүнөн Диаз деп шыбырап алды. Андан аркысын өзү деле билбейт. Жеңилери үйгө алып кирип, көйнөктөрдү кийгизип, кимиси кандай жарашаарын айтып жатышканы да кулагына кирбей бир жерди тиктеген боюнча тура берди. Кыйын жердин баласы дейт. Керим абанын бактысы бар экен. Жалгыз кызы ушундай жердин уулуна тийип. Жөн эле машинеден машине минип кычырап жүрөт дешет го. Райхан көпкө олтура берди. Бир кезде гана качуу керек деп сезди. Ал эми болот өз алдынча тойго камданып жаткан эле. Чет элдик өнөктөштөрүн ийгиликтүү узатып алгандан кийин болот каанасындагы сүйүктүү креслосуна олтуруп ойго батты. Буюрса, жаңы баштап келе жаткан иши ойдогудай. Анын үстүнө чет элге барып иштеп келгенге да шарт болуп турат. Ошон үчүн тезинен үйлөнүү керек деп чечти. Кайрадан Райхандын жалындуу көзү элестеди. Азоодой туйлаган кызды ноктолоп жетелеп алуу кандай рахат деп ойлоп, маашырлана жылмайып алды. Телефонун колго ала, "Алло" деген атасынын каргыл үнүн угаары менен, "Ата, мен үйлөнүүгө макулмун. Апам айтып камдана берсеңер болот", деди кыска гана. Ошентип тойго камылга башталды. Кызым жаш. Бул бата алышканыбыз болсун. Мына, жакында аттестатын алат. Анан чоң тойду ошондо берели деген Керимдин сөзүнөн кийин жөн гана сөйкө салып кете беришти. Болочок кайнене бетинен өөп, кымбат баалуу алтын иймекти кулагына салды. Райхан болсо жер тиктеген боюнча милтейип, баш көтөрбөй олтура берди. Бир салмактан жүз салгыла, баары бир качып кетем деген кашкөй ойду демөөр кылды. Бул кабарды Диаз кечиги укту. Болгондо да өзүнүн окуучусунан укту. "Агай, жакында Керимова турмушка чыгат экен, уктуңузбу?" деди сөздү акырын жылдырган Асел агайынын жүзүнөн көзүн албай. Диаз түшүнбөй таң кала карап калды. "Эмне дейсиң?" "Райхан дейм. Жакында турмушка чыгат экен деп жатышат го", деди кыз кытбыры жылмая. "Мына, өзү да келе жатат", деп шың күлүп жиберди да нары чуркап кетти. "Эмнеге мурун эле байкаган жокмун? Канчадан бери эле бир нерсе айта албай турганын байкап, башкага жооруп койчу эмес белем?" Кыздын көздөрү муңдуу балбылдап жакындай берди. "Райхан, чынбы?" Кыздын көзүнөн аккан жаш гана ага жооп болду. "Жок, жок. Эч качан эч кимге бербейм. Бүгүн дал азыр алып кетем. Той 2 жумадан кийин аттестатыбыз колубузга тийгенден соң болот. Качып кетелиби? Ошентелиби? Бирок атамчы, кечирет атаң. Анчалык деле караңгы киши эмес го. Мен бүгүн шаарга барып, апама айтып, тойго кам көрө бер деп дайындап келем. Анан биротоло чогуу кетебиз. Мен макулмун." Райхан Дияздын кучагынан эч чыккысы келбей турду. Ошол түнү эле ал Диязды борборго узатты. "Күтөм, тез кел", деди кыз шыбырай. Ал эми ушул учурда болоттун пландары түп тамырдан бери өзгөрүлүп жаткан эле. Тез аранын ичинде үйлөнүп, анан фирманын иштери боюнча тезинен Америкага учмак. Ошол эле күнү Аяш атасы Керимге телефон чалып, тойду
3 күндүн аралыгында өткөргөнгө макулдатты. Анын мындай чечиминен Райхандын али кабары жок эле. Кызым, кудалар шаштырып жатышат. Качанка? Кыздын жүрөгү титиреп кетти. 3 күндүн аралыгында. Тою түшкөн Райхандын жүзүнөн жаш сала алайт. Үмүттүн медер кылып күткөнү Диас. Кечиге көрбө жаным, кечиге көрбө деп жанчыла шыбырап жатты. Бирок бир маалда чуркап кирген жеңелеринин бири «Ай, Райхан, бул кийин күтүп калышты» деп шаштырып калды. «Ой, бул эмне болуп турат?» деди да экөөлөп Райхандын ой боюна койбой, кийимдерин кийгизип, күйөө бала олтурган үйгө жетилип келишти. Босогодон Райхан көрүнөрү менен ордунан турган Болоттун дайымкы суз кабагы жарктай түштү. Бирок Райхан башын көтөрүп карап да койгон жок. Райхан, мени карасаң? Кыз дагы эле эч нерсени укпагансып олтура берди. Болот чөнтөгүнөн кичинекей кутуну алып чыгып, андагы кымбат баалуу шакекти Райхандын назик манжасына салды. Анан эгинен өйдө көтөрүп, өзүнө карата берди. Кыздын оттой күйгөн каректеринен жалтына түштү. Болот биринчи жолу көзүн бирөөдөн ала качканы ушул. «Ай, Райхан, унутпаңыз», деди сөзүн кескин бөлгөн кыз. Тикче этиктеди. «Болуп жаткан той атамдын гана каалоосу менен болуп жатат. Сиз аны жакшы билесиз. Байке, аясаңыз кое бериңиз мени. Мен сизди сүйө албайм. Менин сүйгөнүм бар». Болоттун жаак эти диртете түштү. Эмнеде олтурат бул кыз? Мага ушинтип даап айта турган адам да чыгат экен да, тооба. Бир оюнда азыр эч нерсеге көңүл бурбай, топураган тойду таштап, эшикти тарс жаап чыгып кетмей болду. Кайра намысы, эр көкүрөктү эми этектен тартып, ал оюнан кайтарды. Жаш бала болбогондон кийин жаман аты мага эле калат. Азыр чыдап коеюн. Анан кийин деп өзүнүн кыжырын күч менен басып олтуруп калды. Бирок дили сынып, секелектен ушундай катуу кагуу жегенине жаны кашайып турду. Ошентип өмүрүндө бир келчү тоюнда 2 жаш жүрөгү тоңуп, жүздөрү муз болуп турду. Эл дүрбөп, кызды узатаар мезгил да келип жетти. Эки жагынан сүйөй кармаган жеңелер Райханды кооздолгон машинеге алып келишти. «Кызым», Керим калтырай кол сунду. Райхан бурула берип, атасына жат кишидей бир карап алды да бурула берди. Кызынын көзүндөгү жек көрүү атасынын жүрөгүн ок болуп көзөп өткөн эле. Калтырап барып токтой. «Ай, Райхан», деди шыбырай. Кызы кылчайып караган жок. Түз машинеге барып олтурду. Эч ким менен коштошподу. Ыйлаган да жок. Тек гана карегиндеги күйүп жанган от өрттөп жиберүүчүдөй жалбырттай берди. «Ыйлабайм. Ушулардын көзүнө байкуш болбойм», деп жатты кашкөй көңүлү. Машине акырын жылып, борборду көздөй бет алды. Диаз үйүнүн жанына келери менен жүрөгү шуудей түштү. Негедир ар дайым ачык турчу эшиги бек. Эч ким жашабагандай конары учуп кеткен экен. Апам кайда?» деди алдастаган ою чачырап. Аңгыча коңшусу короодон чыга калып, Диязды көрө салып кыйкырып: «Ай, Диаз, айланайын уулум, келдиңби? Анипеже, саламатсызбы? Апам кайда? Зоң куйган боюңан сенин. Кел, эңкей, чекеңени өп коеюн. Сени чоочутпагыла деп апаң сага чалалык десек такыр болбой койду. Кичине сыркоолоп, ооруканага жатып калды апаң». «Ооруканага? Билесиң го, баягы эле кан басымы. Кичине жатып эле кайра чыгат буюрса». «Анипеже, кайсы ооруканада, баралычы?» Тез эле Сапия апа жаткан ооруканага жете келишти. Палатага кирген Диаз апасынын керебетине жүткүнө берди. «Уулум, апа». Сагынышкан эне бала кучакташып көпкө турду. «Кандай балам?» «Сүйүнчү апаке, жакында келиндүү болосуз». Эненин жүрөгү кубанычка чалкып кетти. Диаз апасына карап бир топко туруп калды. Шашылыш келгенинин себебин ооруп жаткан апасына айта албай чайналат. «Диаз, берекем, эмне мынча кабагыңсыз?» деди апасы акыры чыдабай. «Эч нерсе, апа. Экөөбүздүн ортобузда сыр жок го, балам». «Райхан», деп баратып токтоп калды. «Эмне болду, Райхан? Сизди капа кылып айтпай эле коеюн дегем. Райханды бир жумадан кийин атасы, кыскасы, ал турмушка чыкмак». «Кантип? Мектепти бүтпөй жатып элеби?» «Ооба.
Аттестаты колуна тээр менен алып кетишмек. Мага карайм деп кечигип калба, балам. Мен кичине баш көтөрсөм, баш аягымды жыйып, урук тууганды чогултуп, азыраак акчабыз бар. Сен коркпа. Барып алып келе бер Райханыңды. Чынбы, апа? Дияздын жүзү жаркый түштү. Турабай, камылгаңды көр. Кудай деп алып келе бер. Калганын көрөбүз. Дияз апасынын бетинен чоп эттире өбүп алып, тез-тез адымдап чыга жөнөдү. Кийим-кечегин жыйнап, вокзалга барганга чейин жүрөгү дүкүлдөй согуп жатты. Барып автобуска олтурары менен чарчаганынан көзү илине түштү. Түшүнө Райхан кирди. Апакай көйнөгүн кийип алган экен. Жанына жакын барайын десе эле алыстап кетет. Райханда колун сунуп, өзүнө талпынат. Бирок экөөнүн аралыгы жакын туруп эле бири-бирине өтө албай жатышты. Бир кезде кайдан жайдан уюлгуган бороон келди да Райханды учуруп кетти. Райхан! Өз кыйкырыгынан өзү чоочуп ойгонуп кетти. Жүрөгү лакылдап калган экен. Ох, түшүм туура көрсө, деп сүйүнүп алды. Бирок жүрөгү дүпөйүл тартып, бир нерсени сезгендей. Айылга кет жетип, түз эле Райхандын үйүн көздөй жөнөдү. Негедир үйдүн кунары качкандай сезилди. Өздөрү дайым жолугуп жүрүшчү бактын көлөкөсүндө көп олтурду. Түн кире баштагыча күттү да, акыры чыдабай кетип, кантип эшикке жакындап барганын сезбей калды. Жетип барып эшикти каккылап жиберди. Ким бул? Ичкериден кирилде бугулган үн Райхандын атасы Керимдики эле. Райхан кайда? Кантип кыйкырып жибергенин өзү да сезбей калды. Аңгы чакты дарбаза ачылып, Керим чыга келди. Алдында спорт сумкасын асынып турган бою узун, сымбаттуу жигитти бүшүркөп карай берди. Баягы мугалим тура. Керим Дияз жөнүндө угуп жүргөн эле болбосо, биринчи жолу көргөнү ушул. Райхан кайда? Энтиккен Дияздын оозуна келген ушул сөз болду. Райханбы? Райхан борбордо. Күйөөсү алып кетти. Эмне? Энтигип кеткен Дияз уккан кулагына ишене албай турган ордунда катты да калды. Райхан борбордо. Эмнеге? Кантип? Мээсин дүңгүрөткөн муздак толкун бүткөн боюн каптап кетти. Жок, ишенбейм. Андай болушу мүмкүн эмес. Жигиттин жүрөгү эч макул боло албай турду. Үмүттүү көздөрү менен Керимди карап турду да, анын олуттуу жүзүнөн чын экенин сезе койду. Ай дүйнө ай. Мынчалык адилетсиздик болобу? Колундагы эми уурттайын деп оозуна алып келе жаткан бакыт чөйчөгү кимдир бирөөнүн ууру колу аркылуу шарт төгүлгөндөй шалдырады. Райхандын жашоосуна тоскоолдук кылба. Ал өз эрки менен кетти, деди. Керим теңселип, алдында турган жигиттин ындынын биротоло өчүрөйүн дегендей. Шалдырап турган жигит башын шарт көтөрдү да, ызалуу жылмайды. Ошентсе эле баш тартат деп ойлойсузбу? Жок. Баары бир мен Райхандан баш тарта албайм. Ал меники. Эч ким, сиз да, сиз тандаган күйөө да, силердин эски чирик салтыңар да мени токтото албайт. Ушуларды айтты да, Дияз шарт бурулуп, кайсы жакка баратканын деле билбей кете берди. Кулагы укпай, көзү көрбөй калгандай темселди. Акыры көлдүн жээгине келди да, узунунан кулап жыгылды. Башына түшкөн кайгынын оордугу эр көкүрөк жигитти сулк чыкты. Боорун муздак кумга түшүгөн боюнча көпкө жатты. Ыйлай албай койду. Жүрөгүнүн бир жери гана ысып күйүп, ушул жээкте, баардыгы ушул жээкте башталган. Көрсө, ушул жерден бүтмөк тура. Жок, бүтпөйт. Кантип эле ушинтип бүтүп калсын деп, таптакыр моюн сунгусу келбейт. Эч ким жок ээн жекте кумду боор токтоп, ажырашуу азабынан көзү караңгылап, бүт дүйнөнү унутуп турган жигиттин кайгысына ортоктош боло, көл эне кошо унтоду. Аздан кийин күн күркүрөп, жамгыр жаап кирди. Жамгырдын тамчылары так эле Раяндын көз жашындай мөлтүрөп кулап жатты. Адам аттуунун башына салбасын. Дияздын эртеси күнү кечинде көлдүн жээгинен бадачы бала көрүп келиптир. Түнү менен жамгырдын алдында калган жигитти үйгө алып келиш ери менен сулк жыгылды. Эти от менен жалын. Райхан, келчи жаным деп жөөлүп кыйкырып алып, кайрадан онтоп кирди. Тезинен доктор чакыргылачы. Солкулдаган жигитти да ушундай абалга жеткирет экен да, деп айылдаштары дүрбөп жатышты.
Эсма сабалында да ойлогону эле Райхан мени күтүп атат. Кое бергилечи. Мен азыр жетем, аз калды. Ушинтип жөөлүп жаткан Дияздын ысык чекесине алаканын кое салган окуучусу Асель жанына келип олтура калды. Дияздын чытылган кабагын, сулуу жүзүн телмиреттиктеген кыз эмне кылып жардам берерин билбей апкаарып алды. Кол жеткистей бийик көрүнгөн ушул адамдын маңдайында олтурам деп үч уктаса түшүнө кирген эмес. Түшүнө кирсе да башканын атын айтып жөөлүп жатканын көрөм деп ойлобогон. Кызганыч жүрөгүн куйкулап турса да боор толгой карады. Агай деди, акырын үн сала. Кичинекей алаканы менен бетинен сылап жиберди. Негедир кыздын бул кыймылы азга болсо да Диязды эсине келтирип жиберди. Көзүн ачпай эле мас калыбында жаткан жигит кыздын алаканын алып өпкүлөп жиберди. Анткени ал Райхан деп ойлогон эле. Райхан, сенби? Келдиңби жаным? Мен турам. Азыр турам деп обдула берди да алсыз денесин көтөрө албай төшөгүнө кулап түштү. Мен Райхан эмесмин дейин деп өзүн таптап бараткан Асель агайынын көздөрүндөгү толуп турган жашын көрүп селдее түштү. О, Кудай, мен муну караанына жалынып, бир көргөнүм бир өмүргө татып жүрсө, эбак эле Керимдин кызына арбалып калган тура. Улам чекесине муздак суу куюп күйпөлөктөп жүрө берди эл келгенче. Заңгыраган үйдө эки тизесин кучактап, оор ойго чөмүлгөн Райхан күйөөсүнүн чакырганын уккан жок. Эки тизесине башын жөлөгөн боюнча олтура берди. Мына, турмушка чыгып башка бирөөнүн бүлөсү болгонуна 2 жума болду. Бирок келгенден бери бул бүлөөнүн бирине да бет багып сүйлөгөн жок. Эч ким менен иши жоктой келиндик милдетин аткарып коет дагы, терезени карап телмирип олтура берет. Тагдырына баш ийип, мүңкүрөп олтуруп бергени менен жүрөгүнүн жалынын эч бир нерсе менен басып өчүрө албоочудай сезилет. Ошол от бүт денесин каптап бараткандай, таптакыр чыдай албай кетет да, ушул заңгыраган үй түрмө сыяктуу сезилип, качып чыккысы келет. Мунун баардыгы Болоттун көз жаздымынан чыккан жок. Алгач жаштыгын аяп, өзү түшүнөр, кайда барат дейсиң дегендей мамиле жасаса, кийин кыздын көктүгү күчөгөндөн күчөп баратканын көрүп, кыжырлана баштады. Азыр дагы артынан келип үн салганын да угуп койбой, олтурган келинчегинин так маңдайына келди. Райхан аны сезген да жок. Ой санаасы самандай сапырылып таптакыр башка жакта. Дияз укту экен. Издеп келе бекен. Ал да Кудай-ай. Эрте эле айтып качып кеткенде эч ким бизди таппай калмак. Эмнеге антпедим, корктумбу? Кыздын жүрөгүн мыжыккан ойлор жашка айланып, карегинен чууруду. Райхан, акырын үн канткан Болот келинчегинин маңдайына келди да ээлигинен өйдө көтөрдү. Кыздын кош жанарынан аккан жаш Болоттун колуна таанып кетти. Бул эмнең? Атаңды сагындыңбы? Райхан башын жай чайкады. Апам бир нерсе дедиби? Жок. Айт жанан, эмне болду? Көзүнүн жашын аяр арчыган Болот так эле кичине карындашын эркелетип жаткансып, маңдайынан сылап, кучагына тарта берди эле, Райхан силкине берип, кучагынан чыгып кетти. Мени жаш баладай көрөсүң. Мен кичине эмесмин. Эмне болгонун сиз өзүңүз жакшы билесиз. Мен сиз менен жашай албайм. Эмнеге, Райхан? 13 жаш улуу болгонум үчүнбү? Же сенин макулдугуңсуз алганым үчүнбү? Салт экен. Мен дагы атамдын сөзүн жокдой албадым. Атаңыздын сөзү үчүнбү? Ошондойбу? Кыз ызалуу кыйкырып жиберди. Жөн гана атаңыздын сөзү үчүн үйлөнө турган болсоңуз, анда эбак эле үйлөнүп албайт белеңиз. Ушунчалык даражаңыз менен бирөөнүн тили менен турмуш курганыңыз сизге жарашабы? Болуптур. Сиз атаңыздын сөзүн уксаңыз, угуп турсуз. А менчи? Эмне үчүн менин тагдырым жөнүндө ойлогон жоксуз? Менин көңүлүм, менин жүрөгүм. Болду, жетишет. Болот ордунан тура калып, кыздын жаагын карыштыра кармап, көзүнө тике карады. Эсилектесе. Сен эмнени билип коюпсуң? Сен... Кыз да көзүн албай тике карады. Болот Райхандын көзүнөн так эле өзүнүкүндөй эркти, майтарыл кыз кайратты көрдү. Жаагын бошото берип, Райхандын белинен кучактай кармап, жүзүнөн, эрдинен, көзүнөн, алкымынан өпкүлүп жиберди. Так эле таттуу шарап шимиргендей башы тумандап бара жатты. О, Кудай, бул не деген жан эле? Ушунчалык багындырып, башты айланткан не деген касиет бар мында?
деген ой мээсине тынчтык бербей турду. Ал эми Райхан олбурлуу, бир караган көзгө сүрдүү күйөөсүнүн эркине айласыздан көнүп берди.